Умбеталы Токтаралиевич, урматтуу депутаттар, Конституцияны колдогондор. Мындайда, как будто вы ничего не понимаете. Президенттик башкаруудан тышкары дагы башка маселелер бар. Мен жөн эле мындай бир статьядан цитатаны кылып берсем. Государство и его органы служат всему обществу, а не только его отдельной части. Значит, бир бөлүккө, коомдун бөлүгүнө иштесе боло берет экен. Настолько неграмотно. Я не знаю, какой человек это написал. Же атайын кылып атабы узурпация алып келиш үчүн билбейм. Эми урматтуу депутаттар, мен түшүнүп атам, кээ депутаттар менен катуу эле сүйлөшкөн, кээ менен мындай кызматты айтышкан, кээ коллегалардын балдары там ээкте иштеп атышат, башка мамлекеттик органдарда иштеп атышат, түшүнүп атам. Эми бирок көрөсүз, бул конституция каерге алып келет бизди. Узурпация мына так эле жазылып атат. А не только отдельные его части. Значит, бир бөлүккө мамлекет, целый мамлекет жана анын органдары иштесе болот экен. Как будто других норм нету. Сиз азыр башкаруу системаны айтып атасыңар. Ушундай нормалар өтө көп. Өтө неграмотный киши жазып берип силерге берген. Колдоп бергиле. Мен түшүнүп атам. Окубай эле көбүнчө азыр колдоп атасыңар. Бирок келечекке өтө бизге терс таасирин берет. Көрөсүң. Дастан Далабаевич, негизи ушул маселелер боюнча айтып койгум келет да. Конституциянын долбоору Конституциялык кеңешмеде кеңири талкуулоо жүргүзүлдү. 2 ай, 2,5 айдан ашык. Мына ошондо барып ушул ойлорду айтсаңар болот эле. Эми мыйзам долбоору күн тартибине киргизилгенден кийин жанакы өзгөртүү толуктоолор киргизилбейт, билесиңер. Мына ошондо келип алып айтканыңар бир аз туура эмес. Мына ошондо барып айтсаңар болот эле да. Экинчиден узурпация боюнча. Буга чейин болуп келген ар дайым эле. Парламент качан биз эгемен өзүбүз эн эркин чечкенбиз. Эч качан чечкен эмеспиз. Мына туруп айткыла бул жерден биз өзүбүз чечип жүргөнбүз деп. Бардык маселелерди. Өкмөт деле ошол президентке баш ийип келген. Аталган конституциянын долбоорунда ушул жоопкерчилик толугу менен ачык айкын президентке берилип атат. Буга чейин ким болбосун, кайсы президенттер болбосун, жоопкерчиликтен корккон. Качкан ушул жоопкерчиликти алгандан. Азыр тескерисинче толугу менен ушул жоопкерчиликти мойнуна алып президент иш жүзүнө жоопкерчиликти алып, иш жүзүнө бүт маселелерди иш жүзүнө ашырабыз деген жоопкерчиликти алып атат. Ушул эле мурда жашыруун болсо, азыр ачык мойнуна алып атат. Буну дагы кабыл алыш керек да. Бул дагы тарыхый чындык. Болгону өкүнүчтүүсү, ошол кезде барып, катышып, өзүңөрдүн оюңарды айтып ошол жерде талкууга катышпастан бүгүн чыгып референдум мыйзам чыгарылып атканда ушул оюңарды айтып аткан өтө өкүнүчтүү. Бардык нерседе мындай раттуулук керек да.